Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде сергитүүчү суусундуктардын бири мохитону даярдайбыз. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге бир даана лайм керек. Эгер лайм болбосо, анда ордуна лимон деле колдонсок болот. Тегерек кылып, андан кийин ортосунан бөлүп туурап алабыз. Ошондой эле 5-6 сабак жалбыздын жалбырактары керек. Бул жыттуу мята чөбү. Бизге азыр бир аз бөлүгүн жалбырактарын гана алып, бир аз спрайт менен же газдалган суу менен блендердин жардамы менен эзип алабыз. Бул сергитүүчү суусундукту жайдын ысык мезгилинде муздак ичкиң келет, ал үчүн бир аз муз тоңдуруп алсак болот. Бул албетте милдеттүү эмес, каалооңузга жараша. Эми эзип алган жалбыздын жалбырактарын суусундукту даярдай турган идишибизге сөзсүз түрдө сүзүп алабыз. Андан кийин үстүнө жалбыздын 1-2 сабак жалбырактарын, туурап алган лаймды, ошондой эле муздан салып, үстүнө спрайт куябыз. Мен 2 литрдей куйдум. Эгер спрайт сиз үчүн таттуу болсо, анда жарымын газдалган суу кылып, жарымын спрайт кылып даярдап койсоңуз болот. Бул суусундуктун көптөгөн түрлөрү бар. Бүгүн биз бир гана лайм менен даярдадык. Эгер лайм болбосо, ордуна лимон деле колдонсок болот. Бирок албетте экөөнүн айырмачылыгы болот. Андыктан дал ушул лайм менен жасап көрүңүздөр деп сунуштап кетет элем. Ошондой эле кааласаңыз, клубника, малина, ежевика сыяктуу башка дагы жемиштерди кошуп, жайдын ысык күнүндө сонун суусундукту даярдап алсаңыз болот. Ал эми бул стакандын четиндеги жабыштырган жөн гана кумшекер кооздук үчүн албетте милдеттүү эмес. Достор, эгер бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, ушул видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар. Каналым үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле досторуңуз менен бөлүшүп, каналыма каттала элек болсоңуздар, катталып койсоңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.